Бисмиллахиррахманиррахим. Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысмы менен. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Алла таалама чексиз мактоолор болсун. Жана Мухаммад алейхиссаламга саламдар болсун. Азыркы айтыла турган сөз Мусулман адеби китебинин ата эненин дуасы тууралуу болот да. Хадис окуйбуз. Негизи намаз окуп аткан маалда эне чакырып калса, ага барбай деле койсо болот экен да. Алла менен андан күнөөкөр болбойбуз да. А башка учурда сөзсүз барыш керек экен. Абу Хурайранын Аллах андан ыраазы болсун айтат: мен пайгамбарыбыз, ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун, Мариямдын уулу Иса жана Жүрейичтин шеригинен башка эч ким бешикте сүйлөгөн эмес дегенин уктум. Сахабалар: о Аллахтын элчиси, Жүрейичтин шериги ким деп сурашты. Пайгамбар: ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун. Жүрейич үжүрөсүндө отуруп алып көп сыйынчу, Аллага сыйынчу дейт да, көп. Бир адам экен. Анын сыйынуучу үйүнүн жанында бир уйчу малын кайтарат эле. Айылда бир аял ошол уйчуга кетип турчу. Бир күнү Жүрейич намаз окуп жатканда апасы келип Жүрейич деп чакырат. Ал намазымды улантсамбы же апама жооп берсемби деп ойлонуп анын намазын уланта берет. Апасы дагы чакырат. Жүрейич намазымды улантсамбы же апама жооп берсемби деп ойлонуп анын намазын улантууну туура көрөт. Апасы үчүнчү жолу чакырат. Ал дагы жанагыдай ойлонуп намазын уланта берет. Уулу жооп бербегенден кийин апасы: Жүрейич, сен бузуку аялдын жалаасына калмайынча Аллах сенин жаныңды албасын деп каргап кетип калат. Бир күнү уйчуга келип жүргөн аял төрөп коет. Падыша аны чакыртат. Бала кимден экенин сурайт. Аял коркконунан Жүрейичтин баласы деп жалган айтат. Атасы Жүрейич деп жалган айтып коет экен, падышадан коркконунан. Баягы аялчы. Падыша кечилкананын ээсиби деп тактайт. Аял ооба дейт. Падыша кечилканасын талкалап, аны мага алып келгиле деп желдеттерине буйрук берет. Кечилкананы талкалап Жүрейичтин колун арка мойнуна байлап падышага алып жөнөшөт. Алар Жүрейичти бузуку аялдын жанынан алып өтүшөт. Жүрейич аны адамдардын арасында карап турган бузуку аялдарга карап күлүп коет. Падыша: бул аял эмне деп жатканын билесиңби дейт. Жүрейич: эмне деп жатат деп кайра сурайт. Бул анын баласы сенден болгон деп жатат го дейт падыша. Жүрейич: сен ушундай деп жатасыңбы деп аялга кайрылат. Аял ооба дейт. Жүрейич: ымыркай кайда деп сурайт. Падыша тиги аялдын кучагында дейт. Жүрейич жаш балага бурулуп: сенин атаң ким дейт. Бөбөк: атам уйчу деп баягы уй баккан кишини айтат. Падыша: кечилканаңды алтындан салып берели дейт. Жүрейич: жок деп макул болбойт. Падыша: күмүштөн салып берели дейт. Ал жок деп макул болбойт. Падыша: анда эмнени салып берели деп сурайт. Мурун кандай болсо ошондой калыбына келтиргиле дейт. Падыша колунду байлап келе жатканда: эмне үчүн күлдүң деп сурайт. Жүрейич бул окуяга апамдын каргышы себеп болгонун билип, ошого күлгүм келди деп анын болгон окуяны баштан аяк аларга айтып берет. Көрдүңүздөрбү? Жүрейич намаз окуп атса, апасы ошого карабай чакырган экен да, анан
намазды бузсамбы же апама барып жооп берсемби деп анан намазын улантып берет. 3 жолу ошентип чакырат. Аягында апасы тажаганынан каргап кетип калат экен. Сен бул бузуку аялдын жалаасына калмайынча Аллах сенин жаныңды албасын депчи. Көрдүңүзбү, апасынын каргышы тийген экен да. Ошон үчүн ата энелер, энелер өзгөчө каргыштандын ордуна жакшы тилеп коюңуздар сабырдуулук менен. Бул дүйнөдө кыска эле убакыт жашайт экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: мен үммөтүмдүн дейт, жашы дейт 60 менен 70 дейт да. Ары жагы ашып кетсе 70 деген экен. Бери жагы көп болсо бир 60 болот экен туугандар. Ошол 60 жылдык, 70 жылдык жашоодо бири-бирибизге сабыр кылып, туура түшүнүү менен, түшүнбөй атсак түшүнгөнгө аракет кылып, Кудайдын ыраазылыгы үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн сабыр кылып койгулу. Кыйынчылык келип калсачы. Алладан жакшылыктарды сурайлы, жакшы үмүт кылалы, жакшы ниет кылалы туугандар. Балдарыбызды каргабайлы. Аларга каргыш тийип калса сиздердики, балдарыңыздын шору катып калышы мүмкүн да. Кайра эле ал сизге ийсиз, ал сиздин уулуңуз да, ал сизге керек, ал сизди бага турган уул. Иншалла. Ошон үчүн тилибизден, колубуздан пайда жетсин да, зыян жетпесин. Жок дегенде ошо тилибизди башкарганга аракет кылалы. Эгерде тилибизден жакшы сөз чыкпаса, пайдабыз тие албаса тил менен, анда унчукпай эле отурушубуз керек экен да, ушундай хадис бар. Эгерде жакшы сөзүң болсо сүйлөгүлө дейт да, эгер жакшы сөзүң жок болсо, анда унчукпагын дейт. Бул унчукпай жүрүү дагы садака дейт да. Алланын элчиси сахаба кылгыла деген да өкүм берген сахабаларга, ар бириңерде. Ошондо сахабалар бул байлыкты эле түшүнүшүп, ар бирибиздин бергенге каражатыбыз жок, кантип садака кылабыз дегенде Алланын элчиси айтканда, ар бирин айткан, бардык жакшылыктар садака деп айткан. Мечитке бараткан кадамың садака дейт. Бирөөгө жылмайып койгонуң, бир тууганыңа жылмайып койгонуң садака дейт. Атөгөл дейт, аялың менен кошулганың дагы садака дейт да. Адамдарга жакшы сөз сүйлөгөнүң да садака дейт. Бардыгын айтып койгон да, жеңил экен. Ошо унчукпай жүрсөк дагы ошол садака болуп жазыла берет экен. Бирок ниет Аллага болуш керек. Сооп табаардан мурда, жакшылыкка жетерден мурда ошол жакшылыкка жетишибиз ошол ниет менен болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде амалдар ниетке жараша деп койгон да. Ниетибиз Алланын ыраазылыгы болсун да. Адамдар сабырдуу экен деп айтсын дебестен, бай экен деп айтсын дебестен, берешен экен деп айтсын дебестен, биз Алланын ыраазылыгы үчүн кылып атам деп, ичибизден дагы, сыртыбыздан дагы адамдарга айтып туралы. Кээде адамдарга үлгү болуш үчүн садаканы ачыкта бергиле деген бар. Жашыруун бергиле деген да бар. Экөөсүн тең кылыш керек экен да. Абалга жараша болот. Эгер ниетибизде рия болуп атса, анда жашыруун берген туура да. Жүрөгүбүздөгү нерсени Аллах Таала кабыл кылат. Жүрөгүбүздөгүнү. Адамдарга ачык бергенибиз менен жүрөгүбүз Алладан коркуп, Алла сен үчүн дей турган болсок, иншалла ал кабыл болот. Антпесек эч ким бербейт экен да, баягы 1000 көргөндөн 1000 артык деп коет. 1 көргөн артык деп коет. 1000 уккандан 1 көргөн артык деп коет. Адамдарга кандай кылып садака беришти, биз иш жүзүндө дагы практикалап көргөзүп беришибиз керек да. Эгер Аллах Таала бизге байлык берип калса. Бул садакадан эч кандай байлык эметпейт да, кемибейт. Тескерисинче хадисте айтылат, байлыгыңар көбөйөт дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн да. Ошон үчүн туугандар, бирибизге жакшы дуа кылып койсок дагы бул садака болот.
кайра эле айланып эле келип ошол биринчи өзүбүзгө тиет да.